могу кичинекей магазинде иштеткениме көп жыл болду. Бул аркадагы мына 1 гектар жер бул биздин чакан ишкана Барска тиешелүү болчу. 94-жылы 212 постановление негизинде Аламединск госадминистрация бизге ушул жерлерди бекитип берген постановление негизинде. Анын негизинде бизге удостоверение берилген болчу. Ошондо мына 4 буш бизге берилип, мына бул жер бесхозный жер болчу. Бул жерде азыр 1 гектар жерде. Бул жерде болсо бесхозный жер болгон себеби бул жерде бадалдар, жанагы саз баскан жер, таш, глыбалар жаткан жер болчу. Сасыгынан адам өтчү эмес. Бесхозный. Анан бул жерде биз ушунчалык чуңкур болчу. Бул жерде обсыпка кылып иштетиш үчүн канча убакыт керек болду? Биз почти 3 жыл ушул жерде иштеттик да. 3 жыл баягы таштарды, глыбаларды, кустарниктерди, анан бадалдар баскан жер. Ар жагында болсо мусорный карьер болчу, көп жылдан бери төгүлгөн. Мына эки НСА эмелер төгө берип, канча жылдык мусорный карьерди чыгарышка эле канча убакыт кетти биздечи. Бул көп жылдык мээнет кетти бул жерге. Анан обсыпка кылып, бул жерде давурный ушул дорога мына дорога чейин көтөрүп келдик. Көтөрүп келип, анан кийин бул жерди даярдап бүткөндөн кийин могу орто жолдон биз эме чыгарганбыз. Мына бул жерден. Жол салып, анан кийин ал жакка вагондорду алып келип, бактарактарды тигип, биз теректерди тигип, анан жер почти предпринимательский деятельностьке даяр болгондон кийин бизге Министерство транспортадан адамдар келе баштады да, чорныйлар келе баштады да, коркутуп үркүтүп кеткиле биздин жерибиз деп. Директор айтат: "Мына менде постановление бар, менде удостоверение бар" деп ошентип айдап жүрдү да. Чорнылар деле келип жүрдү, дутый машиналар менен. Биз Министерство транспорттан адамдарбыз деп. Анан кийин биздин директор Пентега Василий Николаевич жерди негиздеген. Пентега Василий Николаевичти Министерство транспорта канча жол чакырып документтериңерди алып келгиле деп. Василий Николаевич документтерди көтөрүп барбат, исчат этип атышты. Көпкө исчат этти буларчы. С какой стороны тиги эметишти, эме кылышты да, көздөштү да. Себеби бул жер предпринимательский деятельностьке даяр болуп калгандан кийин керек болуп калды да жер. Бул жерде эме дейт да, бул стратегическая точка дейт да. Андан кийин уже башталды да атака. Анан кийин айыл өкмөтү өзү эле ушу жерлерди, биздин жерлерди алып бирөөлөргө бере баштады. Азыр бул жак менен алышып атканын себеби мынакей айыл өкмөтү бул жерлерди сатты, депутаттар бөлүп алды. Биз 2001 жылы бул жерди алып коюп, айыл өкмөтү НСА конусун адамдар арызданып атат деп постановлениесин четке эметип койгон экен, жок кылып койгон экен. Биз аны восстановить эттик, себеби НСА конусун биздин балдар директор изилдеген, баягы айткан адамдары подписка кылган эмес да, жалган. Доказ эте алган эмес, аны биз утканбыз. 2002 жылы кайра Министерство транспорта баштады. Бул биздин жер болчу, бизге тиги Совет министров 90-жылы өткөзүп берген дейт. Бизге деп 958 ошонун негизинде Аламедин администрациянын эмесинин негизинде алганбыз. Анда закон боюнча Аламедин администрация жер бере алат, берчү эле да. Анан кийин булар Совет министров бизге берген деп чыгышты. Эми деп 958 кимдин эмеси жери? Министрлик транспортко карайт да. Биздики деп анан кийин булар тиги сотко берди бизди, эмени бизди сотко бергенде алар утулду, себеби Борончиева караган бул эмени. Документтердин баарын карап келгенде ал айтты: "Силердин право удостоверяющий, право устанавливающий документиңер жок экен. Булар право деп бизге калтырган". Бирок 2002 жылы Министерство транспорта тынчыган жок. Кайра эле ошо Совет министров эмесине таянып, бир болбогон госактын алып келип, ошонун негизинде отто. Ошо госактыны биздин жерге тиешеси жок болсо дагы сот кабыл алды. Андан кийин 5 адам келди бул биздин жерибиз деп. Алардын баарын биз утканбыз, алар бизди жеге алган жок. 2016 жылы Министерство транспортадан бул жерге УАЗ менен специалисттер келди, жер өлчөгөн. Келип туруп ушу биздин жерди аркасын алып бүт өлчөтүп ошерди. Анан ошондон кийин эле Кытай келди. Бул биздин жерибиз деп. Биздин жерибиз, давайте бошоткула деп. 2016 жылы анан кийин биз илдесек, ошо мени эмеге чакырышты, РОВДга, 25 кабинетке барсам, бир документти көрсөттү мага. Көрсөтсө, анан ошо Көл Мунай деген эмеге организация, компания, билбейм, бирөө ошолорго сатыптыр. Анан Көл Мунай ошо Цзу Раңсүзүң деген Кытайга сатыптыр. Цзу Раңсүзүң ким десек, Татанда иштейт экен. Татан Жумалиевдики да. Вот ошо башында эле Жумалиев баштаган. Жумалиевдин иши да болчу. Жумалиевдин түздөн түз киришүүсү менен болгон иш бул. Анан бул жерде сговор бар. Бул жерде айыл өкмөтү, Ленинский,
Аламидин айыл өкмөтү госрегистр министерство транспорта сговорго кирип туруп жерибиздин баарын бөлүп алып сатышкан. Ошо анан бул Кытай 2018 жылдан баштап мени сүйлөдү. Сотко мына кичинекей магазин менен калды. Биздин жери сатылып. Ушу кичинекей магазинге 2018 жылдан бери бир сотту жалдаган Узакбаев деген. Узакбаев 2018 жылдан бери ушу магазинге азылып келет. Сөз берген экен мен ушу магазинди жоготуп берем деп. Анан ошолордун бир жактуу гана карап, ошолорго карап чечип берди. Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, ошо коррупцияны биз жок кылышыбыз керек, мага жардам бергиле дейсиз. Мен сизге канча кайрылып келип атам. Ушу карапайым элдин ырыскысын тартып алган аткаминелердин ишин карайсыздарбы? Жардам бересиздерби бизге? Мисалы үчүн мен кыйналган апамын, көп жылдан бери кыйналып келатам. Ушул эле кайрылууну мен УКМКнын жетекчиси Ташиевке да кайрылганмын. Баарыңардан өтүнүп суранам, ушу тыкыр карап ушул коррупцияны ачыкка чыгарып, ушу биздин пайдага чечип бересиздерби же ушул жерде иштейбизби же Кытай иштеш керекпи? Азыр ошо Кытай, ошо Тяньшань Ресерс деген Кытай жанагы. Азыр да башка Кытайга сатып качып кетти. Азыр жаңы Кытай келди бул жерге. Буну эң биринчи сатканда 1,5 миллион долларга сатты деп айтышкан мага. Ошо Ресерс Тяньшань 1,5 миллион долларга алган экен. Азыр канчага сатканын билбейм. Бизге кат келген биринчи. Силер эчтеке курбагыла, азый, заправка, өстө курам деп аткан экенсиңер. Биз мамлекеттик деңгээлде бул жерде алып, тиги расширение кылабыз, токтоткула деп кат келди бизге. 2000 канчанчы жыл 1997 жылы келди. 97 жыл бизде ген планын баары бүткөн. Ошол эле министерство транспорта, ошол эле жанагы деп 958 архитектура бүт баары печать менен закрепить этип ген планы даяр болчу. Анан кийин мутый пайда болду. Ошо бизге мисалы үчүн министерство транспорта мамлекеттик для нужды государства деп алып атабы жерди. Алып туруп эле кайра индивидуальный мытыйып пайда болду. Биздин 4 гектар жердин ээси, ушул гектардын жердин ээси биз даярдаган мытыйып болуп калды. Мытыйып Кытайга сатты. Ошо Тяньшань Ресерске 1,5 миллион долларга сатты деп ушул жерде балдар айтышты мага. Андан кийин анан эми Кытай мына жакында эле эмеге сатып, башка Кытайга сатып кетти. Мына ушундай ушинтип биз баш аягы жок документибиз бар. Анан жалган госакты келди, ошону менен утуп алышты.